Бирок азыркы мезгилде көбүнчө мындай карап келсек, карлар үйүндө дагы карасак аталар көбөйүп баратыптыр. Анан биз ушул кечени могул айды пайгамбарыбыз айым бул жылы ушу аталарга мурунку жылда карлар үйү, андан кийин былтыр ташталган балдар, андан кийин аталар, кийинки жылы энелер сыяктуу ушундай нерсе сенкаларды уюштуралы деген үмүт бар болчу. Анан негизи аталар, апалар кор болбосун. Апалар карыса дагы кызынын үйүнө же болбосо келинин үйүнө, баласынын үйүнө батып кетет экен кээ бир мезгилде. Неге дегенде тамагын жасап, кийимин тигип, баласын багып, бир буручка апалар батып кетет экен. Бирок ата байкуш 60-70 жыл иштеп жүрөт экен да, сыртта үйүм деп сыртта иштеп жүрөт экен дагы, ата байкуш келип турупчу, атанын кадыр баркы кылган иши билинбей калат экен. Баягы байкуш ата 60-70ке келгенде үйгө келет экен дагы, үйдө же кийим тигейин десе кийим тиге албайт. Байкуш же бала багайын десе балага бага албайт. Же тамак жасайын десе тамак жасай албайт. Ата байкуш үйдө кор болуп калат экен. Келиндин көзүн, баланын көзүн жалдырап, тигил уруш үйбес экен деп, эне деле ошондой болуп калат экен. Уруш үйбес экен деп туруп, келиндин, ошол жердеги үйдөгү баланын, кыздардын, неберелеринин көзүн жалдырап карап калат экен. Анысы кандай Кудайым аталарды, апаларыбызды жалдыратпасын. Урматтуу бир туугандар, кимдин атасы болгон болсо, энеси болгон болсо бактылуу экенсиңер. Бактылуу адамдар экенсиңер. Кимдин энеси атасы болгон болсо, анын бейиши үйүндө экен. Үйдө турат экен бейиши. Бейиште эшик бар экен, ата апа деген эшик бар экен. Апасы өткөндө апа деген бейиштеги эшик жабылат экен. Атасы өткөндө ата деген эшик жабылат экен. Мен бул нерсени жашадым. Кичинекей кезимде 7 ай кезимде атам өтүп кетиптир, бирок апанын колунда чоңойдум. Мен жашадым, апа 97ге чыкса дагычы. 97ге чыкса да байыр бир апа экен. Чынын айтайын, жалпы баардыгыбыз ойгонуш керек бул нерседенчи. Апанын оордучу эч качан толбойт экен. Өр жазасың, мойнун толбойт. Андан кийин апанынчы асписи, апанын жай намазы барбы? Апанын жоолугу жетишпейт экен ал. Монеки жүрөгүндөчү түбөлүк жанагы чын экен да. Апа сүйгөндөчү, ата сүйгөндө күч менен сүйөт. Апа сүйгөндө жүрөк менен сүйөт дейт. Анан анысы кандай? Апа менен биздинчи ортобузда апа менен жүрөк туташ экен. Ата менен жүрөк туташ экен. Айланайын жаштар, могу жердеги жаштар, келиндер, силерге айтабызчы, келиндер, үйүңөрдө апалар болгон болсо, аталар болгон болсо жакшы карагыла. Батасын алгыла. Силердин балким бейишиңер ошолордун батасы. Башка миң намаздарды кылышыңар мүмкүн, намаз окуба деген кеп жок, ороза кармаба деген кеп жок. Орозоңду, намазыңды карма, азылыгыңа бар. Бирок атаңдын, апаңдын батасы менен түп түз бейишке киришиң мүмкүн да. Ошондуктан апалар кор болбосун, аталар кор болбосун. Урматтуу бир туугандар, апа бейиштин эшиги болгон болсочу, ата бейиштин неси ошол эшиктин туткасы болот экен да. Тутка менен ачып кирмейинче, тутка болмоюнча аны ачып кире албайт экенсиз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, могу жерде отурган аталар, апалар, силерге чоң рахмат. Бизди тарбияладыңар, өстүрдүңөр, бирок дагы эле сезбей келет экенбиз, билбей келет экенбиз. Муну ошондуктан жаштар, айланайын, могу жерде отургандар, атаңар менен урушуп атсаң, энең менен таарынышып аткан болсоңчу, бар дароо, бар дагычы, элдеш, батасын ал, колунан өп, бетинен өп, бир байка айтат. Силер келип туруп сабак бергенде дейт, атамды ушунча болуп дейт, ушунча жыл болуп туруп дейт. Атамдын колунан өбөлөк болчумун дейт, бетинен өбөлөк болчумун дейт. Атамга кичине кырсыраак киши эле дейт да. Анан силер келип да Египеттен келип 2003, 2004, 2005-терде сабак берип баштаганда ичимде күрөш баштады дейт. Ушундай күрөш башталды дейт. Атамды барып барган сайын бир колунан өбөйүн деп туруп, бирок напсым кой бербейт дейт да. Атанын колун өпкөнгө напсы кой бербейт дейт. Карасаңыздар, дин болбосо биз каяка барабыз? Дин болбосочу жаныбардан жаман болобуз. Ата эне ким экенин билбей калат болчубуз. Бирок ошол байка айтат, бир күнү дейт, ушундай келдим дейт. Келип туруп атамдын дейт, ушундай келип туруп колунан барып туруп кучактап, бетинен өп туруп, колунан өпкөндө дейт. Ушундай бир ый келди дейт, чыдай элбей ошол жерден ыйлаттым дейт. Ошол жерден мен бир кандайдыр бир күчкө ээ болдум дейт. Караңыздар, анан ата деген ата, апа деген апа. Ошон үчүн атаны да атадай билели, апаны да ападай билели. Бүгүнкү ушул пайгамбарыбызга арналган куттуу айыбыз куттуу болсун, кечебиз куттуу, берекелүү болсун. Пайгамбарыбыз деме айтып отурсак сөз жок. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин.
Seni Peygamberimiz Allah Teala aytadi, seni alamlarga deydi, alamlarga qarasаңыздар, бүткүл alamlarga mehrim qatarı, mehrimdүүлүk kılış üçün jönöttük deydi. Janwarga, adamga, apaga, ataga, janagı çıkıp atkan ösümdüktün bardığına, büt bardığına mehrim, cin şeytanга, cinge qarasаңыздар, cinge dagı büt bardığına mehrim bolуу üçün, mehrimdүүлүk kılуу üçün jönöttük deydi. Qarasаңыздар, Peygamberimiz jönündө айтып отурган болсок түгөнсүн. Söz tükönbөйт. Эгерде Peygamberimiz ушул динди жайылтып, исламды жайылтып, ата ким экенин, апа ким экенин, тууган кошуна ким экенин бизге түшүндүрбөгөндө, биз атанын да хакын, апанын да хакын билбей калат элек. Атасы барлар, дагы бир жолу айтам, апасы барлар, бактылуу экенсиңер. Өтүп кеткендер болгон болсо дагы, дагы эле кеч эмес. Апаңдын атынан садака бер, апаңдын атынан ажыга бар, атаңдын атынан ажыга бар, садака бер, апаңдын атынан мектеп, мечит, медресе сал, больница сал. Эгерде чын эле жаның күйүп калган болсо, ушундай нерселерди кылган болсоң, сөзсүз түрдө Кудайым жеткирет. Кудайым бардыгыбызды, апаларыбыздын, аталарыбыздын акысын билгендерден кылсын. Рахмат бардыгыңыздардан. Ассаламу алейкум. Эч качан толбойт ки. Өр жазасың, можүрүм толбойт. Андан кийин апанынча, аспесе апанын жайнамазы барбы? Апанын жолугу жетишпейт экен ал. Мореки жүрөгүңдөчү түбөлүк жанагы чын экен да. Апа сүйгөндөчү, ата сүйгөндө күч менен сүйөт. Апа сүйгөндө жүрөк менен сүйөт дейт. Анан ансыгандай апа менен биздинчи ортобузда апа менен жүрөк туташ экен. Ата менен жүрөк туташ экен. Айланайын жаштар, могу жердеги жаштар, келиндер, силерге айтабызчы, келиндер, үйүңөрдө апалар болгон болсо, аталар болгон болсо жакшы карагыла. Батасын алгыла. Силердин балким бейишиңер ошолордун батасы. Башка миң намаздарды кылышыңар мүмкүн, намаз окуба деген кеп жок, ороза кармаба деген кеп жок. Орозоңду, намазыңды карма, азылыгыңа бар. Бирок атаңдын, апаңдын батасы менен түптүс бейишке киришиң мүмкүн да. Ошондуктан апалар кор болбосун, аталар кор болбосун. Урматтуу бир туугандар, апа бейиштин эшиги болгон болсочу, ата бейиштин неси ошол эшиктин туткасы болот экен да. Тутка менен ачып кирмейинче, тутка болмоюнча аны ачып кире албайт экенсиз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, могу жерде отурган аталар, апалар, силерге чоң рахмат. Бизди тарбияладыңар, өстүрдүңөр, бирок дагы эле сезбей келет экенбиз, билбей келет экенбиз. Муну ошондуктан жаштар, айланайын, могу жерде отургандар, атаңар менен урушуп атсаң, энең менен тартышып аткан болсоңчу, бар дароо, бар дагычы, элдеш, батасын ал, колунан өп, бетинен өп, бир байка айтат. Силер келип туруп сабак бергенде дейт, атамды ушунча болуп дейт, ушунча жыл болуп туруп дейт, атамдын колунан өбөлөк болчумун дейт, бетинен өбөлөк болчумун дейт. Атам кичине кырсыраак киши эле дейт да. Анан силер келип да Египеттен келип 2003, 2004, 2005-терде сабак берип баштаганда ичимде күрөш баштады дейт. Ушундай күрөш башталды дейт. Атамды барып бир барган сайын бир колунан өбөйүн деп туруп, бирок напсым кой бербейт дейт да. Атанын колун өпкөнгө напс кой бербейт дейт. Карасаңыздар, дин болбосо биз каяка барабыз? Дин болбосочу жаныбардан жаман болобуз. Ата эне ким экенин билбей калат болчубуз. Бирок ошол байка айтат, бир күнү дейт, ушундай келдим дейт. Келип туруп атамдын дейт, ушундай келип туруп колунан барып туруп кучактап, бетинен өп туруп, колунан өпкөндө дейт. Ушундай бир ый келди дейт, чыдай элбей ошол жерден ыйлаттым дейт. Ошол жерден мен бир кандайдыр бир күчкө ээ болдум дейт. Караңыздар, анан ата деген ата, апа деген апа. Ошон үчүн атаны да атадай билели, апаны да ападай билели. Бүгүнкү ушул пайгамбарыбызга айырылган куттуу айыбыз куттуу болсун, кечебиз куттуу, берекелүү болсун. Пайгамбарыбыз деме айтып отурсак сөз жок. Вама арсалнака илля рахматан лил аламин. Сени пайгамбарыбызды Allah Таала айтат, сени аламдарга дейт, аламдарга карасаңыздар, бүткүл аламдарга мээрим катары, мээримдүүлүк кылыш үчүн жөнөттүк дейт. Жаныбарга, адамга, апага, атага, жанагы чыгып аткан өсүмдүктүн бардыгына, бүт бардыгына мээрим, жин шайтанга, жинге карасаңыздар, жинге дагы бүт бардыгына мээрим болуу үчүн, мээримдүүлүк кылуу үчүн жөнөттүк дейт. Карасаңыздар, пайгамбарыбыз жөнүндө айтып отурган болсок түгөнсүн. Сөз түгөнбөйт. Эгерде пайгамбарыбыз ушул динди жайылтып, исламды жайылтып, ата ким экенин, апа ким экенин, тууган кошуна ким экенин бизге түшүндүрбөгөндө, биз атанын да хакын, апанын да хакын билбей калат элек. Атасы барлар, дагы бир жолу айтам, апасы барлар, бактылуу экенсиңер. Өтүп кеткендер болгон болсо дагы, дагы эле кеч эмес.
Apаңdın atынан sadaka ver. Apаңdın atынан ajıga var. Atаңdın atынан ajıga var, sadaka ver.